Саламатсыңарбы балдар, силер келечектеги кесибиңерди тандоо алдында турасыңар. Бүгүнкү күнү компьютердик технологияларды колдонуу дээрлик бардык кесиптерде керектелет. Ал дарыгер болобу, спортчу, мугалим же куткаруучу болобу. Компьютердин жардамы менен көптөгөн кесиптер автоматташтырылууда. Бул өндүрүмдүүлүктү жогорулатып, каталарды азайтат. Ошондуктан компьютердик технологияларды үйрөткөн информатика сабагы силер үчүн абдан маанилүү. Бул видеодо 9 класстагы информатика сабагынан эмнени үйрөнө турганыңарды айтып берем. Заманбап дүйнөдө маалымат агымы күн сайын көбөйүүдө. Мындан улам керектүү маалыматты алуу, туура баалоо ар бир адам үчүн маанилүү жөндөмгө айланды. Бул жөндөм маалыматтык сабаттуулук деп аталат. Ага салыштырмалуу компьютердик сабаттуулук гаджеттерди колдонууда техникалык көндүмдөргө көбүрөөк көңүл бурат. 9 класста маалыматты коргой турган ар кандай системалар менен таанышасыңар. Мисалы, электрондук кол тамга эмнеге колдонулат же криптография менен блокчейн деген эмне. Силерге маалыматтар жана графикалык сүрөттөр кандайча кодко айландырылаарын айтып беришет. Ошондой эле компьютердик графика деген эмне, анын кандай түрлөрү бар экенин биле аласыңар. Андан соң эң эле кызыктуу темалардын бири болгон робототехникага токтолосуңар. Силердин программаңарды компьютерде аткаруудан айырмаланып, ал программаны роботко аткартуу абдан кызыктуу нерсе. Сабактын жүрүшүндө силер дүйнөдөгү эң кичинекей светофорду программалоого жетишесиңер жана силердин команда менен андагы жарыктар катар-катар менен күйүп өчүп турат. Робототехника деген татаал илим дал ушундай жөнөкөй тапшырмалардан башталат. Эгерде келечекте робот жасагыңар келсе, физика менен математиканы жакшылап өздөштүрүп, креативдүүлүгүңөрдү өнүктүргүлө. 9 класста программалоону үйрөнүүдө рекурсияны колдонуу, массивдер менен иштөө, аларды ирөөттөө сыяктуу чыныгы программисттер жасачу нерселерди колдоно баштайсыңар. Жылдын аягында келечек тууралуу кыялдансаңар болот. Силер жасалма интеллект, буюмдардын интернети, жашыл технологиялар туурасында маалымат аласыңар. Ошондой эле гендик инженерия менен виртуалдык чындык кайда колдонулаарын биле аласыңар. Бирок 9 класста окугандар үчүн эң маанилүү тема бул санарип доорундагы коопсуздук болмокчу. Санарип доорунда жеке маалыматыңарды коргой билүү зарыл. Анткени азыркы заманда аларды көчүрүп, уурдап алып, жеке маалыматтарды социалдык тармактарга жайылтып жиберүү өтө жеңил. Силер компьютер менен социалдык тармактарды колдонуу өзүңөр жакшы корголгондо гана пайдалуу экенин унутпагыла. Балдар, информатика сабагын үйрөнүүдө силерге ийгилик каалайм.